7 күн 7 түн тынымсыз айтса бүтпөгөн дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпостордун бири бул Манас. Манас эпосу кылымдардан бери ооздон оозго, муундан муунга өтүп келаткан кыргыз элинин касиеттүү байлыгы. Эпостун эң негизги максаты уңгуубузду унутпай, өзөгүбүздү өксүтпөй, келечек муунга өткөрүп берүү. Мына ошол касиеттүү өнөрүбүздү алып жүрүүчүлөр булар манасчылар. Эпосту сактап калууда жана жайылтууда алардын ролу чоң. Манасчы эң ириде жан дүйнөсү таза болуш керек. Арамдык ойлонбош керек. Жамандык ойлонбош керек. Жакшылык менен оюн дагы, боюн дагы таза тутуш керек. Ошондо жолу дагы таза болот, ою да таза болот, бою да таза болот дегендей, ар дайым адилеттик үчүн күрөшүш керек. Башка нерсенин бардыгы касиет болсо манаста эмес, манасчыда эмес, манаста болушу мүмкүн да. Манас келет дегенде байлатма жиндүү соо болгон, ыйлаган бала сооронгон дейт эскилер. Манас айтуу менен ооруган жанды лаңдаган, малды айыктырган, талма ооруларды дарылаган дегендей ушундай бир уламыштар, улама кептер айтылып келет. Мына ошонун бардыгы жөндөн жөн айтылып калган нерсе эмес да. Манас айтуудагы өзүнүн манастын обонунда, кыраатында ошол касиет сакталган. Манасчы жөн кезекте кадимки пендеден айырмасы жок. Ар кандай кемчиликтерге ээ, артыкчылыктарга ээ болгон артыкчылыгы ошол манас айтып аткан убактысында. Анан манаска сөз тийгизбеш үчүн, улуу дүйнөгө сөз тийгизбеш үчүн өзүнүн жүрүм турумуна аяр мамиле жасаш керек манасчы. Бүгүнкү күндө Манас эпосун пропагандалоодо жана жайылтууда республикада Манас Мурас фонду, Саякбай Карлаев атындагы коомдук фонду эмгектенип келет. Алар устат Шакир тыкмасы менен таланттуу манасчыларды тарбиялап келишет. Бирок адистердин айтымында Манасты жайылтууда бул иш-чара аздык кылат. Манас эпосун жоготуу бул кыргыз элдүүлүгүн жоготууга барабар. Анткени Манас эпосунда кыргыз элинин үрп атады, каада салты, басып өткөн турмушу камтылган. Туура бүгүнкү күндө Манасты жаштар эмес, биздин бийлик чөйрөсүндөгүлөр билбейт. Калп эле саясат үчүн Манас деп кыйкырып коюшат, бирок орчундуу окуяларын, урунттуу окуяларын жада калса ошол каармандардын аттарын толук билбеген биздин жетекчилерибиз толтура. Өксүк мына ушунда болуп атат. Жетекчилерибиз билбейт, демек эл билбейт. Алар талап коё билбейт. Себеби өзү билбеген нерсеге кантип талап коет. Эгер кыргыз үчүн чындап күйгөн жетекчилерибиз болсо, бийлик ээлери чындап кыргыз үчүн күйсө, биринчи кезекте ушул Манас боюнча суроо жооптор, ал эмес экзамендер болуш керек. Бийликке барасыңбы, сөзсүз түрдө кыргыз тилин билишиң керек, Манасты билишиң керек дегендей талаптар болуш керек эле да. Ошондой талаптар болгондо алар өзүнөн өзү аракет кылмактагы, алар аракет кылгандан кийин өйдөнү карап түздөнөт да, бардык эле учурда. Улууну карап түздөнөт, мурункуну карап түздөнөт, бийликти карап түздөнөт. Бийлик билбей турса, жетекчилерибиз билбей турса, башкалар билгенге аракет да кылбайт. Булар өздөрүнүн Манас таанытуу, Манас окутуу, Манас менен тарбиялоо саясатын жүргүзбөгөндүктөн эл билбей атат. Куш уяда эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Бүгүнкү жар салган нерсебиз жалаякты жар салып атат, кан жин төккөн уруштар, кинолор, бардыгы фильмдер ошолор. Балдарыбыз Человек-паукту көрүп өсүп атса, анан Манасты билбейсиң деп биздин урушканыбыз туурабы, туура эмеспи? Демек биз аларга тарбия берүү ыкмасы жөнүндө ойлонушубуз керек да. Эң ириде ушул жетекчилер, бийлик башындагылар ойлонуш керек деп ойлойм. Милдеттүү түрдө бардык окуу жайларга, бардык жумуш иштерине киргизиш керек. Жогорку бийлик тепкичиндегилер милдеттүү түрдө билиши керек Манасты. Манасты билбесе, ал элди кантип башкарат? Элдин эң негизгиси уңгусу болгон Манасты билбей туруп, ал элди кантип билет деген суроого жооп бере алабы, бере албайбы өздөрү? Мына ушул суроонун тегерегинде ойлонуш керек деп ойлойм. Манасчы Рыспай Исаковдун Манас айтуу ыкмасы өзгөчө. Анткени манасчылар уктап жатып Манас айтса, ал тескерисинче Манас айтып атып уктап калат. Айрым учурда Манас дүйнөсүнө берилип кирип, андагы окуялар түшүнө да кирет. Манас айтууда ар кандай сезимдер болот. Биринчиден кандай жерде айтып атасың, кандай абалда айтып атасың, канчалык убакытка айтып атасың.
баардык ошол нерсеге байланыштуу болот да. Өзүңдүн маанайың кандай манас айтып атканда, эгер жан дүйнөң жайдар болсо, эч ким менен урушпаган болсоң, бирөө бүгүн сени сөкпөгөн болсо, жана башка ар кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн да. Ошол күнү жакшылыкка туш келсең, бир жакшылык болсо башыңда, анда эргүү менен айтасың. Анан кийин баардык ошондой болуп турса, бирок эл тетири карап, бирөө мурдун чукуп, бирөө кулагын чукуп отурса, угармандарың дагы айтууң солгундайт. Бири менен бири тыгыз байланышта да. Анан ошол баардыгы төп келген учурда угарманың дагы жакшы болуп, сага ынтаасын коюп, берилүү менен угуп отурса, өзүңдүн да эргүүң келип турган учур болсо, таптагучтай талпынып турган учуруң болсо, болгон боюң балкып, коргошундай көлкүдүм деп коет, ошондой абал пайда болот да. Кокустан ошол мезгилде бирөө колун тийгизсе, денеңе кирип кетчидей, сөөгүң былкылдап калгандай бир эргип балкып калган учур болот да. Жибип кадимкидей сөөгүктөрүң жумшарып калгандай бир абал пайда болгон бир эргүүлөргө жеткен учурлар болот. Атаң манас кабылдан, ак маралайда уйгулган, аламдын жүзүн буйгулган, көк маралайда уйгулган, ошондо көрүнгөн гана жуну буйгулган, майлаган будай жүздөнгөн, күйгүм туман көздөнгөн, маңдайы жазы башы Таптакыр бул дүйнөнүн ошол мурунку доор менен кошо жашап кеткен учурлар болот. Кээде айтып отурасың, айтып отурганда ошол айтып аткан окуялар көзүңдө элестеп, ошол окуяга аралашып жүргөндөй болосуң. Бир эле учурда ошол окуяга аралашып жүрөсүң, кайра угармандарды, көрөрмандарды карап турасың, ким кандай кыймылда болуп атат. Бир сыртка чыгып, башка жактан өзүңдү өзүң аңдып карап тургандай абал болот да. Ошол учурда өзүңдүн кантип айтканың өзүңө көрүнүп, ушундай бир башкача абалдар болуп калат. Кээде сууга чөккөн кишидей аптыгып, какап, чакап, мокоп, АДРге сөз таппай, ал эмес дайым даярданып, дайым айтып, көңүлүңө жат болуп калган саптар оозуңа келбей кыйналып калган учурлар болуп калат. Мен эсимде бир жолу эфирден айтып атып, кулагында шамы бар куйундан бүткөн жаныбар деп ак куланын сыпатын ушул сап эсиме келбей, бир бери болгондо бир 5 мүнөттөй кыйналганым бар да. Даяр нерсе эсиме келбейт, эргүү жок. Кутмандугунга туш кылган, тели куш тап куш кылган, тентиген жийип журт кылган, ата тентип кеткен журтуңда, эми теңдүктүү гана күнгө туш кылган. Кээ бир манаслар уктап атканда манас айтат экен, уктап атып эле кадимкидей уйкуда жатканда эле. Менде тескерисинче айтып аткан учурда кадимкидей денең талыкшып, уйкуга көзүң илинип, уйкусунун ортосунда ыңгыранып манас айтып калган учуруң болот да. Ача керек күнсүзөр, Акбалтайдын чубагы, өлүм орто кыймандаш, ана ким кандай болдуң деп, кезинден карап турсачы, кесинден Колдон келсе, өзгөчө өнөр адамдары көбүрөөк айта жүрүш керек. Өнөр адамдары акындар, маселен, комузчулар, дастанчылар, ырчылар милдеттүү түрдө манас айта жүрүш керек деп ойлойм да. Себеби бирөө жарымдан чет өлкөдөн келет, башкадан келет, же болбосо эл алдында турганда балам ырдап жүрөсүң, манастан билесиңби деп калса, билбейм дегендин өзү осол. Өнөр жолунда жүргөндөн кийин мен эми манасчы эмесмин, бирок манастан үзүл кесил айта жүрөбүз бул жеринен деп элге айтып берип коюу алар үчүн парыз болуш керек да.